Sayakбай атабыз bir кезде өзінің манасында саладан салам алейкум деп айтмақчы, барыңыздарға салам беріп ұшырашып, демесе назарыңыздарға Семетей баянын сунуштай берейін. Бүгін 24-ші көрсөтүүнү айтып китептен көркөм окуп бермекчимин туугандар. Ошентип Семетей Букардан көчүп келди Таласка. Төрткүлдүн нар жагында кашат бар эле дейт. Мына ошол кашатта Манастын тиккен багы болор эле дейт. Каникейдин дагы илгерки ордосу мына ошол жерде экен. Ошол ордонун орунуна Семетей ордо тикти. Анан бая Семетейдин келгенин угуп, кыргыз менен аргындын баары кубанып, баа бедин деп бирөөсү тай союп, бирөөсү бээ чалып, бирөөсү кой союп, ойгырдын баары бакырык дейт. Манастын уулу Семетей келди деп банткени Ауке менен Көбөш жана Чыйбыт, Кочкор, Адыбай, Көлбай бу арамдар элдин баарын тажатып, элдин баарын таажыктырып, көчүрүп, таласы эң калган болчу ошондо дейт. Аңгыча болбой, баягы Манас атабыздын казынасын кайтарган Бөлөкбай деген дөөтү менен 12 жыл саламдашып дос болгон деп айтат да, ошол Бөлөкбайды. Анткени Бөлөкбай темир уста экен. Манастын бүткүл жанагы кылычын, найзасын, Манастын ушул согуштук курал жарагынын баарысын Бөлөкбай жасаган болчу дейт. Ауке менен Көбөш казынаны талап тоноп жатканда Бөлөкбай уста жигиттери менен булардын колу менен катуу чабышат да, каршылык кылып казынаны бербейм деп, анткени эми Манастын казынасын өмүр бою коргоп келсе, анан эми Ауке менен Көбөш баягы колдун баарын курап келип, Манастын ордосун бузуп, өрттөчүсүн өрттөп, талкалачысын талкалап, тыйпыл кылды дейт да. Мына ошондо Бөлөкбай булар менен согушуп атып, чабышып атып, акыры алы келбегенде кайыпчынын кара тоосун корголоп, мына ошол жакты жамыныбынан жигиттери менен качып кутулушту дейт. Ошол Бөлөкбай 12 жыл Семетейди күттү эле. Улам Бакайдан сурап, улам ар өткөн бери өткөндөн даректеп, Бөлөкбай Семетейди күтүп жүргөн болчу. Алгач эле болуп ошол Бөлөкбай келди. Андан кийин эле Бакай келди. Бакайдын кемпиринин аты Көрпөян экен. Бакайда бир уул болгон дейт, аты Байтайлак экен туугандар. Ошол Бакай 500 түтүн эли менен Бешташ деген таласта жайлоо бар экен. Анын башы бек жайлоо экен. Ошону мекендеп, ошол жака корголоп кеткен экен да. Анткени бая Каникей качып кеткенден кийин муну эми ким качырды деп, анан Бакай качырды болуп сөз болуп, булар Бакай менен 12 жыл салгылашып, көргөн жерде урушуп, талашып, ортодо ер өлүп, муну ушинтип бая Бакай деген оңой жоо эмес да. Бакай деген өзү Манастын баягы абасы болсо, Бакай ер болсо, Бакай шер болсо, анан ушул Ауке менен Көбөшкө моюн берип коймок беле. Ошол Бакай бек жайлоодон анан түшүп келип, Семетей менен көрүшүп, Чыйырды, Каникей энелерибиз менен көрүшүп, мына минтип туруп калды. Ошентип турганда тигил Есенкандын кызы Бурулча келди. Бул Бурулчаны билесиздер, Алмамбеттин колуктусу болчу. Ал бая Аруке төрөгөн, бирок төрөп Аруке өзү өлүп кеткен экен. Мына ошол Аруке төрөгөн Гүлчорону байкуш асырап чоңойтуп жүргөн. Өзү болсо көрбөгөн азаптын баарын көргөн. Мунун баарын сиздерге мурдагы көрсөтүүлөрдө айтып бергем. Андан кийин тетигил Айжаңжуңдун кызы Бир Мыскал келди. Бул болсо Чубактын колуктусу болчу. Булар учурашып, көрүшүп, бейлашып, арман азыретин айтышып, байкуштар Семетейдин келгенине сүйүнүп калышты. Булар менен кошулуп Алмамбеттин уулу Күлчөрө келди, Чубактын уулу Канчоро келди. Мына ушул жерде бир окуя болду туугандар. Аны сиздерге мен китептен окуп берейин. Эмесе кулак түшүп окуп туруңуздар. Оң эмчегин чыгарып ойрон энен Каникей Күлчөрөгө эмизип, сол эмчегин чыгарып солтон энен Каникей Канчорого эмизип дейт. Эми ушул жерде жакшылап байкап туруңуздар туугандар. Күлчөрө эмген оң эмчек адалуу сүт чыгып, Канчоро эмген жагынан кара кучкул кан чыгып, бул белгини көргөндө Каникейден жан чыгып, ушу турган Күлчөрө бурулбас сенин бууданың деп Семетейге айтып атат. Кыяматка кеткиче бирге жүрчү тууганың. Канчоро эмген жагынан кара кучкул кан чыкты балам. 12 мүчөм зыркырап, мен шордуудан жан чыкты. Түйдөктөлгөн жибегим түйдөгүнөн жазсам бөлүнбөйт. Бу түгөнгөн Канчоро аман жүрүп чоңойсо түз жүрөр бала көрүнбөйт.
Жашыл ала жібекті жандата тартсам бөлінбейт, ептеп жүріп чоңойсо ел болоор көрінбейт балам. Эмчекти соруп турганда энекең жаман күйүндө 80 тамыр зыркырап жоолук жай билинди. Мунун душмандык жай билин калды деп атат. Кызыкты кыйын салсак бейм балам деп Каныкейнеңден карачы. Кандыкта, тетиги саясатта ошол кандык башкаруунун акичкүсүн абдан жакшы билген энекең. Кымбатым жетим тилимди ал дейт Каныкейнең. Калакка чене уу берип, кашык менен суу берип, ушу турган баланы тындым кылып салсак бейм, кара тууду жөөтүман, жел аркы гана тийсе бөлүнбөйт, эптеп камын кылбасаң, тындым кылып салбасаң, жөн жүрөр бала көрүнбөйт деп Семетейге Каныкейинибиз бүкү-түкү түшүп кеңеш айтып калды. Муну укканда Семетей чоочуп кетти. Эми ушул жерде бир аз артка кетенчиктеп, азыркы окуяны чечмелеп берейин туугандар. Бир тоңуздар айтышыңыздар мүмкүн чоң өйлө калган балдарга Каныкейнең эмне үчүн эмчек салып атат деп. Илгери мына ушундай бир ырым-жырым болгон окшойт туугандар. Анткени Манас менен Алмамбеттин достошунда дагы Чыйырден эбиз Манас менен Алмамбетке батасын берип, анан оң эмчегин бирине салып, сол эмчегин бирине салып, муну ушинтип достоштурган деген маалымат Манаста бар туугандар. Ошондуктан бул жерде дагы эмне үчүн мындай деп суроо бербей угуп алыңыздар. Эми карап туруңуздар. Бул жерде сол эмчегин канчорого салганда кан чыгып кетти дейт. Ал эми оң эмчегин күлчөрөгө салганда сүт чыгып кадимкидей адал сүт чыкты дейт да. Анан ушундан ырым кылып Каныкей Гүлчоронун кандай бала болорун, Канчоронун кандай бала болорун алдыртан эле билип атат туугандар. Бул Күлчоро, Канчоро тууралуу али астыда көп сөз болот. Ошондуктан окуяны дагы уланта берейин. Ал сиздер бул окуялар жөнүндө али алдыда бир топ сонундун баарын угасыздар. Ошентип Семетей атасынан калган такты ээлеп, атасынан калган тажыны кийип, алыс жакын элди имерип, таласта кандыгын кылып калды. Ал эми бери жакта Манастын баягы инилери Адыбай, Көлбай, Чыйбыт, Кочкор, анан баягы Абыке улуусу көбөш баш болгон арамдар эмне кылып жатат, ал жөнүндө сиздерге кабар берейин. Аларды айтып бериш үчүн мен Ташкентке барып келейин. Ташкенттин бир бурчун титиретип кармаган Баймырза деген өзү сөзгө чечен, абдан бир мыкты кам бар эле дейт. Ошонун бозала байрагы жыгылып, өзү 95 жашында о дүйнөгө кетти дейт. Бул кабар Семетейге жетип, Семетей таласта Үйрүмөнүн сазы деген жер бар экен, мына ошол жерге Бакайды, Каныкейин эбисти, Чыйырден эбисти, эштектердин жамгырчысын, жана башка кыргыздын мыктыларын жыйып алып, ошол Үйрүмөнүн сазында кеңеш кылып атат дейт. Эми кандай кылабыз? Бул Баймырза агабыздын зыйнатын кантип өткөрөбүз, кантип жерге беребиз деп мына мындай суроону бергенде Бакай абаң мынтип айтып турат туугандар. Аны сиздерге китептен окуп берейин. 6 айчылык жол жүрсө, атаябай мол жүрсө, асылы кашка буудандын, өпкө жарып өтө алса, карааны жакшы туугандын балам. Каз айлангыс соо болот, каралашың тууганың, карасаң үлкөн тоо болот. Дем тууганың бар бир сага арка бел болот, Семетей деген сөздү айтып атат Бакай. Карааным жетимге үмдүк, 6 күлүк ат берип, алакандай кат берип, Абыке көбөш тууганга аябай кабар салалык, акылга муналалык. Туугандын тууган экенин муну ушинтип көрөлүк, анан Баймырзаны көмөлүк. 6 ай минсе арбас, ар буудандай бууданды, буудан кылып алалык. Абыке менен көбөштү балам тууган кылып алалык. Кең таласты көп бойлоп, көмкөрүлүп алгонсо, кең колду жээктеп, керле тартып биз консок, бармактуудан батабы, тырмактуудан пенде тиеби, жолдоп душман келеби дейт. Эми тетигил Абыке, Көбөш, Чыйбыт, Кочкор, бүт Адыбай, Көлбайдын баарын чакырып ынтымакка келели, тууган бололу, муну ушинтип турсак белдүү болобуз. Бая кыргызда айтып коет эмеспи, үйүндө көптү көчөдө киши урбайт дейт туугандар. Муну ушинтип эгерде биз биригип ынтымакка келе турган болсок, сырттан бизге бирөө кол сала албайт деп мына ушундай сөздү Бакай абаң айтты дейт. Анан Бакай мынтип сүйлөгөн соң Каныкейин эбис сөз алып мынтип айтып атат. Эми Каныкейин эбис
абдан кандыктын ишин катуу билген жан экен туугандар. Анткени азыр сиздер угуп туруңуздар, Канке энебиздин айткан сөзүн мен сиздерге окуп берейин. Андан кийин бул сөздүн аягы эмне менен бүттү, аны өзүңүздөр байым салып байкап алыңыздар. Караңызчы, Канке энебиз мынтет: 40 чоронун кыйшыгы, эй тетигил кыргылчал какшаал өлдүбү дейт. Ошол какшаал өлбөсө, кыямат жүзүн көрбөсө, арамы кыргылчал акмак жоголбойт. Ошол акмак турганда тетигил алтоонун иши оңолбойт дейт. Ошол кыргылчал турганда тетиги алтоо сага тууган болуп келбейт балам. Аларды кыргылчал башка жолго салат барбер деген сөздү айтып атат да. Кыргылчал менен 40 чора чалгырты болор көзүндө, чамасы келсе ал иттер чалмак болор өзүңдө, бөлөгү болор көзүндө, бөтөнү болор сөзүндө. Бөтөнчө акыл чыгарып, чамасы келсе бул иттер бөлгөнү жүрөт өзүңдү. Кыргылчал чочкоң өлбөсө, кыямат жүзүн көрбөсө, кең талас бизге жер болбойт, алтагаң бизге эл болбойт дейт. Илгери Алмамбет айткан, кыргылчал ушул өлмөйүн, кыргыздын иши оңолбойт деген туугандар. Канке энебиз дагы мына ошол эле сөздү айтып, Семетейге кеңеш берди да. Анда энеси айтса, эми баягы Семетей Канкенин сөзүнө кулак салбайт да. Оңбогон жетим болгон жок. Укумунан тукуму тил албаган көк жалдар дейт. Бул Манастын баласы. Манас дагы ушинтип Алмамбет айтса тил алчу эмес, Бакай айтса тил алчу эмес. Тетиги кыргылчалды канча арамдык кылбасын тирүү кое берчү да. Эми карап туруңуздар. Тилазардын тукуму дейт бул бала дагы. Энеси айтса болгон жок. Эр Семетей баатырын кебин угуп койгон жок. Кан сары кан абаны Алтагага Семетей чаптырмак болду чабаган. Бурамалуу жес найза бурчтан карма бимерди, оготпөс тонду кийгизип, ок жетпести мингизип, чөйчөктөй көздүү абаңды Алтагаңа жиберди дейт. Эми Канкенин айткан сөзүн укпастан, анан Алтагасына Семетей баягы тетигил букардан коштоп келбеди беле Сарытас. Ошол Сарытас азыр Сарыкан болуп, аргын элине хан болуп, дөө болуп калган кези болчу туугандар. Сарыканга мына минтип айтып жатат Семетей: Абыке көбүш эки агам, Чыйбыт кочкор 4 агам, Адыбай Көлбай 6 агам. Атамдан калган муралар 40 чоронун баарысы, кыргыл баштап карысы. Кыямат кеткен канатам, кыл арбагын сыйласа, бирөө калбай келсин деп бая Сарыканга дайындап атат. Мына ушуну элчилик кылып тигил агаларыма айтып бар дейт. Андан дагы сонун сөздөрдү сүйлөп атат. Кайран абам бай мырза, ууч топосун салсын де, тууган болуп калсын де. Тетигил Ташкенттеги бай мырза абам деп айтып атат. Демек Ташкенттеги бай мырза кыргыз болгон туугандар. Мына мындай кеп болуп атат. Буга дагы көңүл буруп коюңуздар. Калайыкты жыйсын де, катуулап кызмат кылсын де. Туугандыгы чын болсо, туу түбүнө турсун де. Ажалдуу пенде өлбөйбү, жар жоросу көнбөйбү деп муну ушинтип Семетей агаларына элчи жөнөтүп атат да. Эми ушул жерде карап туруңуз. Бай мырза өлдү дейт. Бул тирүү жан муну ушинтип өлөт дейт. Тууган уругу чогулуп келип көмөт деген сөздү айтып атат туугандар. Анан дагы дейт, тетигил абаларыма айта бар, Сарыкан аба дейт. Султан абам угуп ал деген сөздү айтып атат. Тескери сүйлөп күч кылса дейт, эгерде барбайм деп моюн толгой турган болсо, канабам сага иш кылса дейт, кокус душмандык кыла турган болсо, бай мырзанын кызматка дейт, тетигил Ташкенттеги бай мырза абабыздын жанагы зыйнатына, ошол кызматына барбайм дей турган болсо, зордуктап алам бээсин, байлап алам дөөсүн. Жакын келсе ошондо жайнатам уштайм мээсин. Чыгарамын чындасам капкайдагы кээсин. Кечигишип калбасын, кечигери болсо керишип, керишер жерин камдасын. Дегеле кечигип бирөө калбасын, салмактанып калбасын, салмакташып күч кылса, сайшаар жерин камдасын. Салам айткын кебин бул, сарабам жакшы угуп ал. Мына ушул жерден токтоп дагы бир нерсе айтып берейин туугандар. Азыр Манас атабыздын көрүнүшү, Кошой абабыздын көрүнүшү, Бакай абабыздын көрүнүшү деп ар кандай сүрөттөрдү компьютерге тапшырма берип чыгартып жатпайбы туугандар. Мына ушул жерде ушул сөздү байкап койсоңуздар, жанагы Семетей менен кошо келип аргынга кан болгон Сарыкандын боруму мына ушул жерде кандай болгон дейт. Мына ошондо Сарыкан көк демир соот жамынып, илгерки кыргыздын баатырларынын кебетесин дагы азыр карап угуп байкап алыңыздар туугандар. Көк демир соот жамынып, көк жолборстой чамынып,
нар кескен кылыч байланып, ар жагынан шайланып, асмандагы булуттай аркы терке айланып, жоо жарагын камданып, артык чечен сөзү бар, чөйчөктөй болгон көзү бар. Көрөр болсоң сарабаң, бет алдынан келген жан, орою чоочу ошондо көңүлү жаман бөлүнөт. Арт жагынан караса, опол тоодой көрүнөт. Сыр найзасын жайланып, айбалта кыя байланып, бир жагына асканы алеңгир жаа сыр жебе дейт. Бир жак далысына алеңгир жаа сыр жебени асты дейт. Аба кең саркан, алаңга салатан кеме, көк темирден туулга көмкөрүп башка кийилүү. Бая туулгасын көк темирден жасаткан экен, ошону көмкөрүп башына кийди дейт. Аламга салатан кеме деп атпайбы туугандар? Аба кең жайын сурасаң, эр мүчөлүү жайык төш, көк темирден тон экен. Жети кылым жоо келсе, жек аралап бир тийген, астындагы мингени артык тулпар туучунак дейт. Жана башта айтпады эле, ок жетпести мингизип, ок өтпөстү кийгизип дейт. Астында туучунак деген күлүк бар экен. Ал күлүктүн тукуму дейт, карабайыр казанат, калбүрөккө жес билек дейт. Эми карабайыр деген күлүктү абдан көп айтышат да. Карабайыр тукумундагы жылкылар бул кыргыз жылкылары экен туугандар. Бул мына Семетей эпосунда, Саякбай Каралаев атабыз айткан Манас эпосунда, андан мурун Сагынбай Орозбаков атабыз айткан Манаста, мушунда карабайыр тукуму бул кыргыздар минген мына мындай күлүктөр болчу дейт. Эми ушул карабайырдын кебетеси кандай? Калбүрөккө жес билек, чалгын минсе чарчабас, оорукка минсе орунбас, кетмен туяк кең соору, келишимдүү туучунак. Мына ушундай туучунак күлүктү минеп алынат жөнөдү. Ошондо дейт, кан көбөштүн ордосу дейт туугандар, калың кол курчап былкылдап, бозалалуу кызыл туу, бой көп ызы чуу, агала желек кызыл туу, ачай кырык ызы чуу дейт. Көбөш абыкелердин желеги бозала болбосо агала, мына ушундай желектер болчу экен да туугандар. Ал эми кызыл туу деген анын сабы, тетиги карагайы. Эми угуп туруңуздар, мергендери мекчейип, найзачандар чекчейип, айбалтачан шайланып, абыке менен көбөштүн калың колу камданып, жет асаба туу болуп, жер майышкан кол болуп, чогулган колу мол болуп, абыке көбөш жек эмес, жерден келген кол болуп, жер майышкан мол болуп, кече Семетей букар кеткенде эки кемин жердеген, эгиз карат байлаган, күрүчүн күздүк айдаган, күрүчүнүн күрмөгүн атын айылып байлаган, кара тилин кайраган, кан алдында сайраган, кулаалы жийип, куш кылган, курама жийип, журт кылган, кара токой мал эткен, карын күрүн үйеткен, эйбит тас уулу эр үрбү, абыке көбөш алтарам үрбүгө кабар салыптыр. Үрбүнүн колун чогултуп таласка жыйнап алыптыр дейт. Тигил үрбүнү чакырып, жети канды чакырып, жети кандын колун курап, анан Семетейге кол салабыз деп турган экен де туугандар. Бу үрбү дагы келип көбөшкө кошулуп калган жер экен. Андан нары дейт, тиги сарарканы жер деген, салмактуу кыйын эр деген, таарусун таштай актаган, катынын кыстай мактаган, керегеси агачтан, арт катасы алаштан. Айдаркандын эр көкчө, көкчөнүн уулу Үмөтөй. Бая көкчө Манас менен кошулуп чоң казатка барып кайтыш болбоду беле туугандар. Мына ошол көкчөнү Манас тетигил чоң казатка апарып, ошо жакта өлүп келди көкчө, ошонун кунун кууйбуз, ошонун өчүн алабыз деп көкчөнүн баласы Үмөтөйдү чакырып алган дейт. Айдаркандын эр көкчө, көкчөнүн уулу Үмөтөй деп айтып атпайбы туугандар. Сасы кайран көк курут, айгайлаган казактан Үмөтөй колун алыптыр, абыке көбөш арамдар муну жыйнап салыптыр дейт. Тетигил казактан ошол көкчөнүн уулу Үмөтөй баатыр келген экен. Жана эле айттык, үрбү келди, Үмөтөй баатыр келди, эми дагы ким келди? Азыр аны барын айтып берейин. Абыке көбөш арамдар кастык кулчу кандарды, ок аттырчу жандардын баарын жыйнап алыптыр. Алтын таажы Музбуурчак уулу Буянбек деген бар экен. Музбуурчактагы Манас атабыз менен барып, тетигил чоң казатта кайтыш болгон, шейит кеткен туугандар. Мунун уулу Буянбек деген бар экен, атаңдын өчүн алгын деп, Манастын уулу жетимди курмандыкка чалгын деп, аны жыйнап алыптыр. Андан кийин алкымдагы Шыгайкан дейт. Анын уулу Чың кожо, анын да кылган иши Тың кожо дейт. Ошол Чың кожо дагы Семетейден атамдын өчүн алам деп, бая көбөштүн колуна келип кошулуптур туугандар.
Андан кейін алты шаарды сураган, эзелтен кас Манаска көчмөндөн калган Алабек анын колун алыптыр. Үрбүс бойлой конуптур, бозала желек туу тартып, кумурскадай толуптур дейт. Муну ушинтип анан 7 туунун астына бул колдун баары биригип Семетейге булар кол салмак болуп, Семетейден баягы Манастын таажысын эми кайра тартып алмак болуп, мынтип камнышып калыптыр дейт. Анан тетигил Сарыкандын астынан эр шууту чыкты дейт. Үзүктөй калпак эр шууту деген, бул үзүктөй калпак деген боз үйдүн үзүгү абдан чоң эмеспи туугандар. Мына ошол шуутунун кебетеси мына ушундай калпак эле бир кыйла чоң болчу дейт. Өзү дагы дөмүчөлүү муну ушундай кишеле дейт. Эр шууту Сарыкандын астынан тосуп чыгып, анан тетигил Абыке менен Көбөштүн пейили бузулуп калган. Сен азыр буларды өзүңө жакындатпай, бардагы Семетейдин айткан сөзүн буларга жеткиз, бирок атыңдан түшпөгүнүң. Булардын казып койгон ору көп, кайнатып койгон шору көп деп шууту мына мындай сөздү айтып, анан шууту Сарыканды тосуп алып ээрчитип барды дейт. Тетигил Абыке менен Көбөштүн алдына барып, алар болсо тетиги Үрбү, жанагы Көкчөнүн уулу, жана башканын баары чогулган, кымыстын тундурмасын ичип алып, кызып алышкан адатынча. Көбөш муну ушинтип тундурманы ичип, баягы кызып алып күпүлдөп сүйлөгөндү жакшы көргөн, эч бир түшүнүгү жок көр Көбөш экен. Анын жанындагы Абыке айкөлүрөөк, ичине бир мындай акыл жүгүрткөн, мына мындай инсан болчу дейт. Ал эми Көбөш болсо муну ушундай сокур Көбөш, жан дүйнөсү көр Көбөш деп айтышат туугандар. Ошол анан Абыке менен Көбөштүн алдына барып алып, шууту мындай сөздү айтып атат. Бул Сарыкан тетигил Семетейден элчи болуп келиптир. Мына мындай сөздү айтып силерге жеткиргени деп анан кийин мындай сөз айтып атат. Боз айгыры минип туу алган, борумун көрүп алганда кыргыздын журту кубанган дейт. Жакшылап угуп туруңуздар. Кыргыздын журту кубанган дейт. Тундурма менен кымызын босогодон агыскан, бир салганда казанга 40 тайдын этин кайнаткан, жетпес бакыр мискинге аш тамагын жайнаткан, байдын уулу Бай мырза, ошо мырза өлүптүр. Кайтпас, тартпас бир болуп, кыямат жайын көрүптүр. 6 күлүк аталып, алакандай каталып, чөйчөктөй көзүн жайнатып, чоң Сарыкан келиптир. Сарыкан жайын сураба деп шууту Сарыканга жан тартып, шуутуну билесиздер, илгери эле Бакай менен Семетейге жолугуп, тетигил Көбөш көйрөңдөнүп мактанып, Манастын башкаруусу кандай эле, ошол Манас башкарганда, тетигил ала көөдөк Манас башкарганда, баарыңар согуш деп талаалап жүрдүңөр, бириң дагы баягындай жыргап кеткен жоксуңар. Эми мен тушумда эч ким силерге кол салган жок, жыргагыла, ойногула, күлгүлө, Манасты мактап жүрө бербей, эми мени мактагыла деп атканда шууту каратып туруп бек айтканда, ай сен Манаска теңелгендей кимсиң? Манастын кылган эрдигиндей же бир эрдигиң жок. 6 арам иниң менен кошулуп алып дагы кылган ишиң Манаска тетемес деп муну ушинтип салган. Ошол шууту анан Сарыкандын жайын айтып атат да. Сарыкан жайын сураба, адамдан ширин сөзү бар, маңдайда көнөктөй жалгыз көзү бар дейт. Бул баягы туулгасын кийгенде маңдайында жалгыз көздөй болуп көрүнөт да туугандар. Ок жетпеген ат минген, ок өтпөгөн тоң кийген, көп күпүнү жамынган дейт. Көп темир баягы чынжыр торду жамынган деген сөздү айтып атат. Көрөр болсоң Сарыкан көк жолборстой чаманган, оңдалысы кең экен, ойротту бузар шер экен, найзакерден ыктуу экен, айласыз жетик мыктуу экен. Чоңдугу тоонун теңиндей, беттешкен жанды жеңгиндей, эр мүчөлүү таш жүрөк, айбаты катуу заар күч, ажыдаар өңдүү түрү бар, эр Семетей баатырдын элчиси келди жооп бер деп. Муну ушинтип анан Сарыканды тетигил Абыке Көбөштүн алдына алып барды. Муну ошондо тетигил кошоматты сүйгөн Көбөшкө кошомат кылгысы келдиби, же эмне болуп кетти, үрбү чыга калды дейт. Аны мындай деп сүрөттөп атат. Бул кабарды укканда чечен үрбү эргөк жал, тили шекер ичи заар, чуркап чыкты ордодон. Сарыканды көргөндө өрттөй көзү жайнады, өлүүчүдөй жини кайнады дейт. Жоо жарагын шайланып, наркескенин байланып, Сарыканды кармап алууга, курмандыкка чалууга, заман акыр салууга, кепке келбей ошонун башын кесип алууга. Үрбү келет камынып, ал үрбүнүн артынан Көкчөнүн уулу Үмөтөй, Муз буурчактын Буянбек, буда келет жабылып.
40 çoronun barысы жана келет камоого кыргыл баштап карысы. Ошондо Саркан кой дегенге болбостон тетигиле сүрүп келе жатышат. Ай, булардын түрлөрү жаман, булардын өңү жаман, булардын сүрү жаман. Анын үстүнө көбөш менен кошулуп жана кымыстын тундурмасынан ичип алып, ала көбө мас болгон көздөр ала чакмак. Муну ушинтип Сарканды союуга келе жатат. Саркан байкады, билди буларды. Кантип ментип бая үрбү камыңгыча болбой, астындагы туучунакты бир салып, сыр найзаны колго алып, Саркан бура тарта бергиче эл үрбүгө кол салып, адис болгон Саркан эл үрбүгө жетти эле, боордун бияк бети деп, өпкөнүн бир жак чети деп, кабырганын ташы деп, тайып кетсе топчулук жүрөгүнүн башы деп, адис болгон Саркан жебеден мурун жетти эле, жеткен жерде үрбүнү катуу муштап өттү эле. Таамай сайды Саркан, талкаланды үрбү кан. Ошентип тетигил үрбү атынан көмөлөнүп кетти дейт. Ошол минген атынан ыргып кетти сороктоп. Артындагы далыдан Саркандын найзасы чыга түштү, корок деп дейт. Найза тепчү өтүп артынан чыгып кетти дейт. Үрбү ошол жерде жан берди. Тетигил үрбүнү жайлаган соң атын артындагы келе жаткан Таз Байматка жетип барды дейт. Тетигил Саркан талыккан жок сарабаң найза менен кестешип, таамай муштап өткөнү Таз Баймат манас чоросу кайсы жоого бет алса жекеге чыгар адаты. Саркан найза салганда Саркандын найзасы озунуп мурун жеткени, баатыр сынган таздын көк темирден туулга учуп жерге кеткени. Жаман шашып Таз Баймат калканды колгон алгыча, жанын сактап калгыча, камбыл болгон сарабаң нар кескен сууруп кынынан жебеден мурун жетти да, жеткен жерде Байматтын башын кесип өттү эле. Көкчөнүн уулу Үмөтөй буягынан жабылды, муз бурчагы уулу Буянбек биягынан камынды. Кам манастын 40 чоро жамгыр кылып, жа тартып, мөндүр кылып ок атып, туш-тушунан жабылды. Карма тасты карма деп, кармап алып жайла деп, кыргыл чал келет бакырып дейт. Муну ушу жерде кыргыл чал менен тетиги Саркан бетме-бет келе түштү. Көбөштө ураан чакырып, эми карап туруңузчу. Кыргыл чал көбөш деп ураан чакырат да, баягында эле манас деп ураан чакырган көбөштүн атын атап, бүткүл манастын 40 чоросу жана башкалардын баарысы көбөш деп көбөштү дөгүрсүп мактатып, анан ушинтип ураанын салып чакырып калыптыр да, падыша манастын аты өчүптүр дейт. Көбөш дөө болуп кетиптир дейт. Манастын атын өчүрүшүп булар жалаң көбөштө ураан чакырышып, эмне жагылыктуу жакшы жумуш болсо бүт көбөш кылды, бүт эле ушул көбөш болбосо кыргыздын күнү чыкпайт болчу деп көбөшкө кошомат кылып тимеле төшөлүп калган учур экен да. 40тын башы кыргыл чал, 40ында көпкөн жинди чал, бузуктун миңин ойлогон, буудан манас ошону бузду экен деп койбогон. Кайран Саркан этсин, кыргыл чалды карата өйдө төмөн карабай, өлөм деп санабай, опсус баатыр Саркан астындагы туучунак олбуй солбуй камчуруп, оң тетири теминип жетик экен Саркан. Кыргыл чалга жеттеми ааламга чыр салып, бөлгөн абаң эмеспи? Ар жоо менен кармашып көнгөн абаң эмеспи? Кыргыл чалды көргөндө тегерегин карабай, деги жанын аябай, кыдырата карабай, кылча жанын аябай. Ошондо дейт, каарданып бакырып манаста ураан чакырып Саркан абаң сакалдын орто бети деп, ашы төрдүн чети деп, кыргыл чалдын так ушу кокосун мээлеп алып, найзасын мелтиретип сунуп чаап келаткан кыргыл чалдын так ушу кекиртегине найзаны мейлеп уруп баратат дейт. Жеткен жерде кыргыл чалдын найзасынан буйтай келип, бая кыргыл чалды кокого сайганда найза тепчүп өтүп каракушунан чыгып кетти дейт. Кыргыл чал кантип найза берки бетинен кирип, наркы бетинен чыгып кеткенин сезбей да байкабай да калды дейт. Тундай эле селдей катып турду дейт. Бир аздан кийин анан атынан күп өтүп ооп жыгылды дейт. Муну көргөндө тетигил жактагы баягы күйлөнүп аткан көбөш алгыла эле алгыла, чапкыла эле чапкыла, бускула эле бускула деп баягы колдун баарына буйрукту бергенде кол каптап келатат дейт. Ошондо Саркан анан өзүм жалгыз буларга чыдап тура албайм деп, анан кийин таласты көздөй, семетейди көздөй, туучунакты бир коюп туруп анан кийин жөнөдү дейт, дыр коюп. Ошентип анан тетигил семетейдин ордосуна келип калды туугандар. Калган кепти кийинкиде улап айтып берем. Аман туруңуздар.